3 жылдан бери талма оорусу менен жабыркап келет. Коомго аралаштырып маанайын көтөрүү максатында майрамдык концертке тайенеси алып келген. Атын эси шаарда тиричилигин кылгандыктан учурда айылда анын колунда. Дайыма жанында бирөө болушу керек. Жылдагыдан өзгөчө майрамдык кече уюштургандарга ыраазы. Демаланды майрам уюштурду, майрамга келдик. Бул өзүбүздүн өкмөттө дагы болот. Ушулардын майрамына карата. Бирок мына ал жерде жакшы болуп атат. Рахмат ушунчалык бизди сыйлагандарына, бизди сыйлап ушунчалык алып келгендерге рахмат. Болду эми өкмөттүн пособиясы бар. Мурда 4000 эле, азыр 6000 болду. Башка эми колдоо эми. Кичине неме бир жылда бир көмүр берет. Араван районунда 3221 ден соолугунан майыптуулугу бар жаран каттоого алынган. Алардын ичинен 661-инин турмушу оор шартта. Көпчүлүгү 18 жашка чейинки өспүрүмдөр. Каттоодогу жарандарга социалдык фонд тарабынан 6000 сом жөлөк пул чегерилет. Быйылкы жылы райондо 47 жаранга инвалиддик коляска, киребеттер алынган. Ошондой эле 8 үй бүлөгө Токио олимпиадасынын күмүш медалынын жеңүүчүсү Акжол Махмудовдун стипендиясы да ыйгарылган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жеңилдиктер каралган. Ар бир үй бүлөгө кышында 100-200 килограмм көмүр берилет. Алайсыңарбы? Азыр мен ойлорумду кулакканда мен силерге жок жагын айтып коеюн. Алайсыңарбы? Жок. Мен силерге көрсөтүп берем. Анда эмесе баштагын. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун демилгеси менен облустагы бардык райондордо мындай майрам уюштурулат. Иш-чара Ош облустук Курчак театры тарабынан даярдалган жомок, шоу программалар жана концерттик номерлер менен коштолду. Ошондой эле катышуучуларга атайын даярдалган белектер тапшырылды. Ош облусу боюнча 200дөн ашуун ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү бала экспертизанын корутундусуна ылайык үйдө билим алышат. Аларга 250дөй мугалим билим берет. Быйылкы жылы бир башкача өткөзөлү деп иш-чара өткөздүк. Мына ушул Балдар Курчак театрыны, андан тышкары Бабур театрыны биз ошо чакырып, ошол андан тышкары ошол жанагы танцевальный группалар бар, аларды чакырып, ушул жерде бардыгыны акысыз ошол жакшынакай ушул ооруган балдарга бир жакшынакай бир оюн шоулорду уюштуруп берели деген ойдо ошол өткөзүп жатабыз да. Бул эми биринчи бул Араван районунан башталды, Кудай буйрса бардык райондордо ушундай иш-чаралар уюштурулат. Ош облусунда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү 39663 жаран бар. Аларга 1 августка чейин 544 миллион 959 миң сом төлөнгөн. Октябрь айынан баштап президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жөлөк пулдар 50% көтөрүлгөн. Кийинки жылдан тарта 100% көтөрүү боюнча жарлык чыккан. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.